Медербек Амадалиев Момбеков айыл аймагында жайгашкан маданият үйүнүн директору. Алдыдагы мекен коргоочуларды куттуктаган иш-чарага өзү баш болуп катышууда. Аны кубандырган абал маданиятка болгон мамиленин өзгөрүшү. Ошол үчүн да канча жылдардан бери каралбай келген маданият үйү капиталдык оңдоодон өттү. Кайра жандандыргандан мен аябай толкундум. Себеби элибиз менен да азыр иш-чарага келип, былтырдан бери иш-чара өтүп калды. Буюрса мына бүгүн 23 февралга ата мекенди коргоочулардын күнүнө карата жакшы иш-чара болду бар. Ошо 5 мектептин арасында балдардын каны эмесе жигиттер деген конкурсубуз бар. Чындыгында буга чейин каражат бөлүштүрүүдө жергиликтүү да мамлекеттик да капчыктын жукалыгы маданият тармагына өз таасирин тийгизгени ырас. Маданият улуттун жүзү деп айтылган менен кайдыгерликтин арты менен кароосуз калган маданият жайлары арбын болду. Эми гана айылдык маданият жайларына каражат ажыратыла баштады. Жалпы ушу маданият үйүбүзгө 4 миллион STEM гранттан, өздүк салымыбыздан 4 миллион, STEM гранттан 2 миллион бөлүнгөн да. Анан даже тиги ичинде көргөн болсоңуздар, отургучтарына ага 2 миллиондой каражат бөлүндү. Биз 2021 жылдан, то есть 2021 жыл депутат болуп келген бастап, ошол жылдан баштап ушунун ачуудо бизге чейин башталган ремонт иштери. Биз келгенде биз жыйынтыктап бүтүрдүк. Аталган жайда айылдык китепканада орун алган. Китеп фондусу 6047. Ремонт иштеринен соң окурмандардын көбөйгөнү айтылат. Мурда шарт мынчалык жогорку деңгээлде эмес болчу. Азыр эми ремонт болгондон бери шарт абдан жакшы болуп калды. Окурмандар мурда вообще 1ден 2ден эле кирген болсо, азыр эми окурмандардын саны да көбөйүп, күнүнө 10дон ашык 15-16 окурмандар келе баштады. Ага чейин өтө эле мындай шарттар оор болчу да кыскасы. Бир убакта көрүүчүсү жок калган залда эми айыл аймактын райондук маанидеги иш-чаралар өтө баштады. Анткени көрүүчүлөр залы да толугу менен оңдоодон өткөн. Гүлжина Мөндöйбө, Баяйман Тургуналиев, Нокен району.